Ey balдар, бүгін сілерге сығанын жомақ айтып беребиз, Балгар эл жомогу амалдуу короз. Бастырманын төсіне оңғын амалдуу короз канатын жайды да адатынча кыйкырык салды. Аны уккан түлкү жакынкы бадалдын арасынан чуркап чыкты. Арыба, короз, үнүңдү эшитип жүгүрүп келбедим бе? Ахай, сенин ырдаганыңа үнүң укмуш. Бирок ырдаганыңа таңкына жетеби, жетпейби, билбейм. А менин атам кандай ырдачу эле? Ой, сенин атаң ырдасабы, бастырманын башына конуп, койып, деле бир бутун көтөрүп алып, көзүн чылк жумуп соссобу, бай. Ырчы деп ошону айтыш керек да. Мен деле ошентип алам. Короз бир бутун көтөрүп, бир көзүн жумуп, кукайкусын баштады. А сен бир бутуңа туруп, эки көздү чылк жумуп ырдай аласыңбы? Деди түлкү. Ырдай алам? Бирок короз эки көзүн жумаары менен куу түлкү аны шап эле жетип кармады. Колтукка кысып, токойго алып жөнөдү. Эки колдо басып жыгылып жемей болду. Деди короз өкүнүштүү. Сенин энең мындай кылчу эмес. Кандай кылчу эле? Энең каада салттуу жан эле. Колуна тийген корозду жегенден мурда Куран окуп, Кудайды оозунан түшүрбөгөн түлкү болчу. Түлкү муну укканда ойлонуп калды да, Куран окумай болду. Күрөнүп Куран окуп, көзүн жумду да, эки колун батага жаймай болду. Ак короз ушуну гана күтүп турган. Түлкү колун жайып бата кылаарда, короз дыр коюп, жакын жердеги бактын башына чыга качты. Ушу менден да өтүп, мени алдап кеттиң, шүмшүк. Каргышым канатыңа тийсин. Деп сыздап жиберди түлкү. Өзөргөн түлкү ошентип, өзөгү өрттөнүп, өз жолуна түшүптүр. Кыргызчалаган жана көркөм окуган О Шакир менен Назгүл Ботбаева. Биздин өнөктөш достор Кыргызстандын Джия бизнес ассоциациясы.